Assalamu алейкум достор. Бул видео Wildberries'те иштеп жаткандар үчүн жана иштейм деп жаткандар үчүн өтө чоң пайдалуу видео болот деп ойлойм. Анткени бул видеодо биз көпчүлүк адамдар кетирген катачылыктар жөнүндө сүйлөшөбүз. Анын ичинде мен дагы кетирген катачылыктарым жөнүндө айтып берем. Жана дагы башка адамдар кетирген катачылыктар жөнүндө айтып берейин. Эгерде сиздер дагы будущий бул катачылыктарды кетирбейин десеңиздер, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул катачылыктардын айынан миллиондогон минуска кирип кеткен адамдар бар. Ошондуктан буга жакшылап көңүл буруп, внимательно үйрөнүп алыңыздар. Андыктан мен азыр эки кетирген катачылыктар жөнүндө айтайын. Биринчиси өзүмдүн катачылыгым, экинчиси дагы бир башка адамдын катачылыгы. Ал адам миллионго жакын минуска кирип кеткен. Ошол эмне болуп кирип кеткенин айтып берейин. Биринчиси өзүмдүн катачылыгым бул товарга скидка коеюн деп жатканда болгон. Азыр мен именно кайсыл жерден кетирген катачылыгымды көргөзүп берейин. Заодно товарга скидка коюшту үйрөнүп аласыңар. Биринчи, товарга скидка коюш үчүн Play Marketке кирип, VB Partners деп жазасыңар. Ошол предложенияны установить этесиңер. Установить эткенден кийин регистрация болуп, өзүңөрдүн данныйыңар менен киресиңер дагы. Киргенден кийин астында цена скидка деген бар. Ошону бассаңар, товарларыңар чыгат. Ошол жерде кайсыл товарыңарга скидка коеюн деп жатсаңар, ошол товарыңарды басасыңар. Баскандан кийин үстүндө цена скидка деп турат. Ушул жерде эң маани бере турган нерсе, менин ката кетирген жерим именно ушул жер. Мен товарга скидка коем деп атып, 50% скидка коем деп атып, товардын ценасын 50 рубль кылып коюп алганмын. Биз бул жерге киргенден кийин именно цена деп турат, цена деген жерди көргөзөт. Биз бул жерге жазбай туруп, скидка коюш үчүн скидка деген үстүдөгүнү басып туруп, анан 50 деп жазышыбыз керек. Эгер 50% скидка коеюн деп жаткан болсок, мен бул жерде 50% скидка коем деп атып, скидка дегенди баспастан цена деген жерге 50 деп жазып алганмын дагы, установить дегенди басканмын. Ал эми бул жерде Wildberries'тин боту бар. Ал бот качан товардын ценасы өтө төмөн түшүп кеткенде, өтө арзан коюп алганыбызда, секундтун ичинде автоматически складта канча товарыбыз болсо, бардыгын секундтун ичинде сатып алып коет. Хоть силердин 1000 товарыңар болобу, 10 000 товарыңар болобу, товарыңардан түп тамыры менен арыласыңар. Балким ал товарды силер 1000 рубльдан сатып алгандырсыңар, балким 2000 рубльдан сатып алгансыңар. Бирок ошол товарлардан силер айрылып каласыңар. Менин катачылыгым ушул жерде скидка коем деп атып, товардын ценасын 50 рубльдан коюп алганмын. Коюп алгандан кийин менин бул жерде балансымда 30 000 минус болуп калган. Бул жерде не только 30 000, менин еще бул жерде 40 000ге жакын акчам бар болчу. Ошол 40 000 акчаны алып, еще дагы минуска кирип кеткен. Общий 70 000 минуска кеттим. Анан дагы минуска кеткеним аз келгенсип, магазиндин рейтинги минус 37%ке түшүп кетти. Бул магазиндин рейтинги продажага өтө таасирин тийгизет. Ошондуктан биринчи ката ушул, өтө этият болуңуздар. Ал эми экинчи катачылык болсо, бул башка бирөөнүн катачылыгы. Анын катачылыгы кандай болгон? Ал товардын карточкасын түзүп жатканда, ал жерде ширина товара, высота товара деген жери бар. Ошол ширина товара, высота товара деген жерлерин 30 сантиметр деп жазам деп, 3 метр деп жазып алган. Ал сантиметр эмес, миллиметр деп ойлоп, 30 деп жазам деп, 3000 деп жазып алган. Именно ошол жерде 3000 деп жазып туруп, Wildberries'тин складына жеткирген. Ал жерде Wildberries'тин складына жеткиргенден кийин Wildberries'тин системасы ошол товарды 3 метрлик товар деп хранениясына
еще продажа болгондон кийин логистикасына бул 3 метрлик чоң товар деп акчасынын баардыгын ошол хранение менен логистикага алып койгон. Бул жерде анын товары өтө көп болгон. Анан ошентип отчетко келгенде анын балансында 400 миңге жакын акча болгон. Еще анын магазини миллионго жакын минуска кирип кеткен. Ошондуктан товардын карточкасын түзүп атканда размерлерин өтө кылдаттык менен жазыңыздар. Мына ушундай достор, бул видео силерге пайдалуу болду деп ойлойм. Ката кетирбеңиздер. Мен ката кетирдим, бирок ничего страшного. Это бизнес. Бизнесте ар нерсе болот. Ошого чыдаган гана адам бизнесмен боло алат. Чыдабагандар чекеден чыгып кете берет. Не расстраиваемся. Идем дальше. Зарабатываем, работаем. Где-то потеряем. Чтобы встать, надо падать деген жакшы сөздөр бар. Биз туруш үчүн жыгылышыбыз керек. Жыгылгандан кийин турушубуз керек, турбай калбашыбыз керек. Я с такими ошибками не сдаюсь. Это всего лишь моя ошибка. Мы учимся на своих ошибках. Так что не сдавайтесь. Всем удачи.